Биринчи окууда концепциясын каралып атабыз. Муктаждыктарды чечкенге уруксат берилет да. Эгерде ошо медицинское страхованиясын төлөбөсө окууга албайт. Саламатсыздар, урматтуу Эркин Тоо мамлекеттик газетасынын YouTube каналынын катталуучулары, Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитети караган маселелердин катарында кесиптик техникалык окуу жайлардын кирешесин иреттөө маселеси каралды. Анын жөн жайын билмекке Жогорку Кеңештин социалдык тармактык комитетинин төрайымы Венера Райымбачаевага кайрылып отурабыз. Венера Калыбековна, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүн караган маселенин ичинен ушул кесипчилик билим берүү жаатына тийиштүү мыйзам долбоорун карадыңыздар. Негизинен бул биринчи окууда концепция гана болуп атабы же кандай? Бүгүнкү ошо бир маселебиз ошо билим берүү системасында ошо кесиптүү лицейлер боюнча бул биринчи окууда концепциясын каралып атабыз. Демилгечилер биздин эле депутаттар Жанар Кубанычевич Акаев, Аида Исатбековна, Самый Кожо Мирлан, Жакышев Руслан дегендер, эми дагы эле көптөгөн биздин депутаттарыбыз. Ушул мыйзамдын максаты ушу биз азыркы убакта билим берүү системасында биздин кесиптүү лицейлерибиз абдан начарлап калган. Техникалык базасы дагы, оборудование жагынан ошо базасы деп айтылат, имараттары. Ошондуктан биз мурун абдан көңүл бурчу элек да ушундай лицейлерге. Азыр биз ошону эмне үчүн бул мыйзам долбоорду карап чыктык. Ошол эле лицейде биздин өзүбүздүн студенттерибиз өзүнүн производстволорун эркин сатууга, ошол каражаттарды эркин пайдаланып өздөрүнө мындай ошо лицейге муктаждыктарды чечкенге уруксат берилет да. Себеби деген азыркы биздин каражат финансылык каражаттар жетишпестик да, ошо баягы эле жетишпестик. Ошол эле мектептерге, ошол эле кесиптик лицейлерге. Ошондуктан биз азыр ошол мыйзам долбоорду биринчи окууда карап чыгып атабыз. Мисалы үчүн лицейлердин окуучулары өздөрү мисалы тамак аш жасашы мүмкүн, кийим кече камдашы мүмкүн деген сыяктуу. Ошолорду сатыкка алып чыкса, көргөзмө уюштурса деген сыяктуу. Ошол максаты. Ошол максат боюнча да, ошол өздөрүнүн каражаттарын өздөрүнө пайдаланып, керектүү жака жумшаса болот да. Буга чейин алар кандай максатта колдонуп келишкен? Республикалык бюджетке көтөрүп келишкенби же кандай? Буга чейин республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн болчу, бирок ал каражат жетишсиз. Жетишсиз болгондон ошондуктан ушул мыйзам долбоорду биз карап чыгып атабыз да. Азыркы лицейлер абдан немелери, состояниялары начар. Ошо сиз айткандай өзүнүн базасы жок. Ошол эле оборудованиялары жок. Бул каражат менен алар эркин өздөрү керектүү оборудованияны сатып алышат, имараттарын оңдошот. Немеси жакшы, максаты жакшы, келечеги жакшы. Бирок мисалы жогорку окуу жайларына салыштырмалуу кесипчилик техникалык окуу жайларында дароо өндүрүштүк тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк бар, практикасы теория менен бирге кетет деп айтышат да. Ушул жагынан адистер маалымат бериштиби? Маалымат беришти адистер. Эми жогорку окуу жайды биз өзүбүз азыркы стартап деп коет. Ошол бир жаңы кандай десем, ыкмалар да, ошол эми биз өзүбүз негизи ошо биздин өзүбүздүн студенттерибизге эркиндик беришибиз керек да. Аларды колдошубуз керек, алардын идеяларын колдошубуз керек, алардын чыгармачылыгын колдошубуз керек. Мен ойлойм, ушул багытка да иштешибиз керек да. Мисалы башка жумушка орношуу жагынан алганда, ушул лицейдин бүтүрүүчүлөрү болгон кадрдык суроо талап жогору деп айтышат да, ишке орношуу жагынан. Демек, бул жагынан база канчалык деңгээлде жетиштүү эместигине карабай, окутуу мүмкүнчүлүктөрү мындай өзгөчө болуш керек окшойт да. Бул жагынан туура айтасыз. Биз мурун
биздин лицейлерибиз жакшы строительдерди чыгарчу, монтажниктерди чыгарчу, швеялар бар болчу, ушундай уже готовый специалисттер чыкчу. Ушул готовый специалисттерибиз дагы өзүнүн жумуштарын тапчу. Азыркы убакта биздин ушул лицейлерибизге биз көп көңүл бурбай калдык да. Ошондуктан андай специалисттерибиз да азайып калды. Бизде көбүнчө юристтер болот, же медицина жагына баратпы, же экономист болот. Мен ойлойм, ошо эгерде биз ушул деңгээлин көтөрсөк, сапатын көтөрсөк, көп окуучуларыбыз дагы мындай пайда алат эле да. Биздин мамлекетке да пайда болот эле, өздөрүнө да пайда болот эле. Венера Калыбековна, мисалы, айрым студенттер теориялык алган билимин практикада бекемдеш үчүн өздөрү издеп өндүрүш жайларын табууга муктаж болгон учурлар бар экен да. Ушуну канткенде жөнгө салат экен? Тиешелүү адистерден жооп сурап көргөн жоксуздарбы? Биз азыр биринчиден ошо мугалимдердин квалификацияларын көтөрүшүбүз керек, жогорулатышыбыз керек. Ал үчүн биз ошо биздин өзүбүздүн эле мугалимдерибизди биз ошо повышение квалификацияга биз мурун жиберчү элек. Ошо жанагы эле биздин Россия жака болобу, Казакстан жака болобу, же Эстонияга болобу, биз ошол жака биз аракет кылышыбыз керек. Ошон эгерде биздин мугалимдерибиз квалификациялысы жогору болсо, өздөрү эле үйрөтүп болуш керек деп ойлойм. Ошо лицейдин ичинде эле. Жана сиз айткандай келишимдер түзүш керек. Өзү негизи биз өзүбүздүн студенттерибизге ушундай шарт түзүп беришибиз керек. Эми туура айтасыз, азыркы повышение квалификации деп коет аларында студенттердин, дополнительное образование деп коебу, ошону төлөп анан кийин ошо образованияны өтүп атпайбы. Бирок ошо студенттерге биз, мен ойлойм, шарт түзүп беришибиз керек. Тиешелүү адистерден мен жооп сураган жокмун, андай маалыматым жок, бирок мен ойлойм, ошо биздин студенттерибизге биз шарт түзүп беришибиз керек. Алар өздөрү андай өндүрүш жайларды таппай, биз өзүбүз ушундай шарттарды түзүп беришибиз керек да. Себеби деген азыр биз ошол эле кесиптик лицейлердин мугалимдерин квалификацияларын жогорулатышыбыз керек. Ошол багытта дагы биз көп иштерибизди жасашыбыз керек. Ушул техникалык жактан билим алууга биздин окуу жайларга кызыгып келген чет өлкөлүк студенттер болот бекен? Эл үчүн кызык да бул суроо. Көбүнчө биздин чет өлкөдөн келген студенттерибиз, Пакистандан келген, Индиядан келген студенттерибиз, алар медицина жогорку билимге медицина институтка көбүнчө академиясына тапшырышат. Бирок биз ошол жакты да бир карап коюшубуз керек. Ошо эгерде биз ошо биздин техникалык лицейлерибизди деңгээлин көтөрсөк, мен ойлойм, биздин ошол лицейлерге деле, техникумдарга деле ошол чет өлкөдөн студенттер келет деп ойлойм да. Ушул эле комитеттин жүрүшүндө караган маселе ошол студенттердин медициналык камсыздандыруу маселеси да кошо камтылып кетти. Бул жаатта да кыскача маалымат бересизби? Да, бүгүн ушул мыйзам долбоорду да бүгүн талкууладык. Аркы жумада дагы биз ушу комитеттин дагы бир көп талкуу болгон. Бул мыйзамдын максаты ошо бюджетти каражат менен толтуруш. Бизде чет өлкөдөн келген студенттерибизге ошо медициналык камсыздандыруу киргизишибиз керек. Алар деген ошо бул жерде студент болуп окугандан кийин ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн. Медицинанын услугаларын деп айтсам болот. Кызматтарын тейлөө үчүн да ушул мыйзам долбоорду биз иштетип чыгып атабыз. Демилгечи кабинет министров бизде. Анан кийин төлөнүүчү сумманы министрлер кабинети аныктайт да? Төлөнүүчү сумманы министрлердин кабинети аныктайт. Бир айтылып кетти, 6 айдык төлөнүүчү суммасы и 1 жылдыгы. Бул жол менен студенттердин чөнтөгүнө туура эле келчү сумма болот бекен? Биздин студенттерибиз чет өлкөгө барганда 100% медицинский страхованияны төлөп
окушат. Эгерде ошо медицинское страхованиясын төлөбөсө окууга албайт экен. Бизде дагы биздин чет өлкөдөн келген ошо пакистандык студенттерибизге, Индиядан келген студенттерибизге биз ушундай медициналык камсыздандыруу төлөмдөрүн киргизип атабыз. Милдеттүү түрдө, да, ошондо 6 айдыкын, 12 айдыкын да. Бул төлөм суммасын министрлик кабинети өздөрү коюшат. Биз ошо 100% төлөмдөр болсун деп биз сунуштарыбызды киргизгенбиз. Буга чейин мындай төлөмдөр жүргөн эмес экен демек. Буга чейин мындай төлөмдөр жүргөн жок. Аларда соцпакеттер болчу. Ошо соцпакеттер менен эле булар мындай келишимдер сүйлөшүүлөр боюнча кандай десем эми келишимдер болчу да. Ошо соцпакеттин ичинде бүт баары ошо медицинское обслуживание, миграция боюнча ошо бүт маселелер ошо ичинде болчу. Азыр биз эми ошо медицинское страхование боюнча өзүнчө мыйзам долбоорун кабыл алып атабыз. Комитет негизинен кайсы окууда колдоп берип атат бул суроону? Бул азыр биринчи окууда концепциясын эле жактырып атабыз. Биринчи окууда. Экинчи окууга биз эгерде сунуштар болсо, ошол сунуштарды дагы эске алып, анан кийин карап чыгабыз. Венера Калбековна, рахмат атайын убакыт бөлүп маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу Эркин Тоо газетасынын катталуучулары, YouTube каналы аркылуу сиздерге билим берүү системасында, анын ичинде кесиптик техникалык билим берүү жаатындагы жаңылыктар менен таанышууга мүмкүндүк түздүк. Андан сырткары жогорку окуу жайларында окуп жаткан студенттер үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр тууралуу дагы сөз болду. Саламатта калыңыздар.